Ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатуху. Урматтуу айымдар, биздин мусулман динибизде аял затын жашоонун түрлүү-түмөн азгырууларынан көбүрөөк көңүл бурулган. Ошон үчүн илгертеден биздин кыргызыбызды кыздарын 40 үйдөн тыюу салган. Ошолорду мен сиздерге эскертип кетсем: жарыша сүйлөө, жалгыз кыдыруу, жыржалактап күлүү жана шылдыңдап сүйлөө, ырайымсыздык менен боорукерсиздик, орунсуз жерде жүрүү, башкаларга кол тийгизүү, кишини карап чиренүү жана керилип эсинөө, суук кадам, каардуу мүнөз, калпычылык жана ушакчылык, тал тайып алып отуруу, чалкасынан чиренип жатуу, тамакты көп-көптөн жеп ашоо, уурулук, уяттуу мүчөлөрүн ачып жүрүү, орунсуз кылыктануу, күн кызарып күйгүм киргенче уктап калуу, түшкө чейин уктоо, кишинин алдында кийим алмаштырып, каада салттан аттоо, элди ушактоо, адепсиздик, ичимдик менен чылым тартуу, урушуп талашуу, эки жүздүүлүк, ажаандык, ысырапкорчулук, түндө сууга жалгыз баруу, күйөөгө качып кетүү, улуулардын жолун кесүү жана алардын атын атоо жана орой мамиледе болуу, адам менен жаныбарларды тебүү, кишини басынтып таарынтуу, текеберленүү, уят кылуу, кыйкыруу, чектен ашык сыланып жасануу, кызганчактык менен көрө албастык, менсинүү менен өзүмчүлдүк, алдап арбап алуу, жеңил ойлуулук жана напси кумарды тыюу болуп эсептелет. Ушундай жаман адаттардан алыс болсок, келечекте Аллах Таала бизге көптөгөн жакшылыктарын жана бактылуулуктарын насип кылат деп ишенемин. Эмки ушул каналда жолугушканча сак саламатта калыңыздар.